Дәл ушундай эле суу, будан да аз суу келчү да. Азыр болсо бир бир 10 метр мына. 10 метр ашык бийикте өткөн да. Тамдын боюнан кыршасынан бийик сел келген да. Ушул жерде болгон да, каргашыл окуя. Барып эле карасам үйүм жок. Түп тамыры менен жок. Жүгүрүп кетиптир. Бир тууганды жоготуу, эни баланы жоготуу өтө кыйын экен. Жайлоого ошол сел алып кеткен күнү эле кеткен да. Келинчегим эшикке чыгып келип эле анан Нурбек сели каты келип атат окшойт. Үнү могу селдин үнү аябай каты чыкты да, мына дүңгүрөп таштар чоң үйгө таштар бири-бирине урганда жүрөктү үчүн ала турган үн чыкты да. Бакыштарым кантип экен деп эле анан кийинип алып эле жөнөдүм. Өтүктөрүмдү кийип алып кетип барат. Телефон мен çaldım kızıma, çoğun kızıma telefonu var ile albayt. Apama çaldım, albayt. Жүрөгүм жаман нерсени сезип кете бердим. Балам эшти алып кеттик. Жолу мен бат албайм деп кырлар менен өтүп кеттим. Жолдордо бүт сел каптап кеткен да. Анан барып эле карасам үйүм жок. Түп тамыры менен жок. Жүгүрүп кетиптир. Ошондой салт бар, барып Куран окуп келебиз да эртең менен. Куран окуп келип коюп эле анан ылдый кеттим өзүм истейинчи деп. Өзүм сезип аттым да. Ушу атам мени келип алып кет дегенде элестете бердим да, Фатимамы. Ушу Фатима мени күтүп атат деп эстедим да. Табыла турганда эле боло бердим. Анан барып балдарым эшитип барып, жерден акелерим, үкөлөрүм кошуп келип атып бөлүндүк айдан калгандардын аркы кетти. Жолдон классташ балдарым да жолугуп калды. Алар да кошо жүрүп иштешебиз, алар барышты. Чарчанып таппай каламын деп отуруп калдым эле. Бир ташка дем ала алайын деп. Классташым экөөбүз сен аркы өт, мен кет, мен берки өтүп аракет этейин. Үкөлөрүм деле келип аткан да аныма. Анан бир үкөм Нурбеке биякта экен деп калды. Я Алла, үнүңөн деп сүйүнүп кеттим. Барып эле берде деп калды. Кана десем берде таппайм. Отундарды шкап салганда эми мусорлар көп. Мына деп таппайм. Телефонда лабиринт истегендей болуп көрүнбөйт экен да. Анан карасак таманы чыгып калыптыр кызым. Эки таманы эле көрүнөт. Ошо алакандай эле бар кызым. Эже түнү менен жамгыр жаады эле ошолор таманын жууп тазалап койсо керек. Баягы таманы суу болор бышарып аппак болуп кетиптир. Ошо мындай жоон бир жаңгак бар экен, узунунан бир 6 метрдей. Ошол тозуп, ошо эке бүт немелерди топтогон экен жанагы. Мынча сынган эме таяктар бар экен. Ошолордун арасына барып токтоп калыптыр да кызым. 12-yılda şu ayalım bu jaka jönötüp kaldı. Şu nemeni agorottor sugarish üçün 12 saattan sugarabız. Oşoga men jönöttü. Geldim su bolup. Anan selin önüne kaldım. Kiyimimi kotorup kayırlı artka kettim. Seldi görgönde yüreğim uçup İşembey bardım Jaylauga. Jaylauga barsam hiç nesi yok. Periştedey bol ayalım meni alıp kaldı. Ketsen dep ketever getirip berip nebelerim agıp ketti. Men aman kaldım. Aytıp atam. Men görgönümü gördüm. Men kılganımı kıldım. Mega ökürtpüz olurdu dep oylap aytıp atam da.
Алтоо мага бакырып турбайт беле, алтоона мен бакырып, мен күйүп атам, кантем. Ушул үйдүн не кереги бар? Жалгыз өзүмө. Бул жер өзү мындай бир таш жок жер эле да. Мына көрүп атсыздар, жаңактын боюнан бир 4 метр, 5 метр бийиктикте келген сел биздин айылдын акелерим, жеңелерим, карындаштарым ушул жерден алып кетти да. Июл күнү каргашалуу окуя болгон күнү ушул жерде болгондо тамдын орду мындай болгон, ылдый караган. Бул жерде мына кровать жатат. Ушул жер болгондо бери бакча болгон. Сел жаңактын нарагынан өтчү. Мурун сел жаңактын нарагынан дал ушундай эле суу, будан да аз суу келчү да. Бир эле неме суу келчү. Азыр болсо бир бир 10 метр, мына 10 метр ашык бийиктикте өткөн да. Тамдын боюнан кыршасынан бийик сел келген да. Ушул жерде болгон да каргашалуу окуя. Менин эки кызым, эң улуу кызым болчу 2005-жылкы. Перизат деген 11-ге окуйт эле. 6 жаштан окуду эле. 11 класска окуйт эле быйыл. Тиги Перизатым эме Фатимам 2,5 жаш. Тили жаңы чыгып калды эле да, сүйлөп калды эле. Ушундай болуп, апат болуп кетти. Чоң кызым дагы ошо баня жагып, таптаза болуп жуунушуп, тиги жээң кызым дагы экөө жуунушуп, тазаланышып. Көзүмө бир жакшы көрүндү да, аябай тазаланышып. Үйдү жыйнап, тазалап, апасы караванга кетти эле. Больницага, кичинекей кызыбыз менен. Үйдөн иштерин таптаза кылып анан кетти эле да. Анан могу жерде дагы бир кичине агротус бар, ошол жерден клубникаларды терип жешиптир. Анан үйгө баргандан кийин эле жамгыр жааптыр да, булар баргандан кийин эле. Саат 6-ларда кетет. Анан ошо 6 менен 7-нин ортосунда чамасында сел каптады да. Карындашым да Бишкектен жаңы эле келди эле. 3-4 күн болду эле келгенде. Бишкекте турат болчу. Бишкекте турат. Балдардын кызы менен баласын алып келди эле Бишкектен. Жаңы эле келишти эле. Анан келип ушу 2-3 күн апамдын жанынан чыкпай ошол жактан келбей аткан болчу. Апам экөө ошо жакта болчу. 6 балам бар. 6. 2 кызым кетти. Азыр 2 кызым менен 2 балам калды. Алды болуп жакшы окуганда математика жагынан аябай кыйын кыз болчу. Фатима 2,5 жаш, жакында 3-кө чыгат. А бул 16-га чыкты. Перизат келечекте бул аябай билимдүү болуп, мен окуйм деп жүргөн, өзү англис тилде эркин сүйлөп, анан мектептин алды болуп жакшы окуганда математика жагынан аябай кыйын кыз болчу. Чынын айтыш керек, таланты жакшы эле. Элди сыйлаганы, бир туугандарын, ата-энесин, бир эле мен эмес, муну элдин баары мактачу да. Эми мен мактагым келип эметкен жокмун, чындыгын айтып атам. Азамат кыз эле. Муну менен биз сыймыктансак болот. Бирок эрте кетти, бизди таштап кетти. Пешенеси ошол экен. Каргашалуу кайгылуу окуя айттырбай, дейдирбей кирип келди. Бул аламат. Адам айтып келбеген аламат болду. Айла жок. Бир тууганды жоготуу, баланы жоготуу өтө кыйын экен. Баланы жоготуу өтө кыйын.